Сүйүмкан бакчага небересин алып келет. Мурдагы балдарга салыштырмалуу 3-4-5 жаштагы курактагы балдардын кептик өнүгүүсү жана сүйлөөсү кечеңдеп жаткандыгын байкаган. Чоң эне мунун эң эле негизги себептеринин бири наристе курактагы балдардын мобилдик телефондорду көп кармагандыгы менен байланыштырат. Кээ бир балдардын тили чыкса дагы бир сөзүн орусча, бир сөзүн англисче, бир сөзүн кыргызча кылып сүйлөп атышпайбы? Анан учурунда кайсы сөздү колдонорун билбей бала дагы тайсалдап калып атат, суроо берсең жооп бере албай калып атышат, тилдери кеч чыгып атат. Бирок акылдуу да азыркы балдар, баардыгынан информациялары, маалыматтары бар, бирок ошону тили менен сүйлөп айтып бере албай атат. Мойнубузга алабыз, чоң апалар деле, өз ата энеси деле, балдарыбыз деле кичинекей жаш өзгөчөлүгүнө карабай телефон кармашып атпайбы? Анан айрден ар түрдүү жомокторду ар кандай тилде көрүп атышат да. Пикир алышуу балдар менен ата эненин ортосунда баарлашуу аз болуп атат окшойт. Талас районунун Келечек балдар бакчасында бул жагдайга байланыштуу ата энелер менен жолугушуу өткөрүлдү. Бакча жетекчиси Айнура Орунбаева балдар менен көбүрөөк сүйлөшүү, оюн ойноо, жандуу маек куруу керектигин айтып, телефон кармаган балдардын эмне көрүп жатканын контролдоп, тарбиялык мааниси бар мультфильмдерди бирге көрүп, сүйлөп, талкуулоо менен кызыктыруу керектигин белгиледи. Орто тайпада 4 менен 5 жаштын ортосунда балдарда 30 баланын 5-өө эле сүйлөйт. Бул деген чоң көйгөй да. Ошо бала көрүп туюусу менен гана иштеп калды да азырчы. Бала абдан акылдуу, бирок тили менен аны айта албайт. Репка деген мультфильмди, жомокту көрүп баштаганда, посадил где-то репку деп башын баштаганда бала анан ары көрбөйт да. Ал жагы балага жадатмадай сезилет да, которуп жиберет. Эн ата ошону аягына чейин жанына отуруп түшүндүрүп көрсөтүп, мына азыр апасы келет, анан апчеси келет, анан күчүк келет, мышык келет деп отурса, аны бала аягына көрөт дагы, кийинкиде кайталаганда аны сөзсүз көрөт. Анткени бала кайталаганда жакшы көрөт. Аталган бакчанын орто тайпасында 38 бала тарбияланат. Көчөдө, үйдө ар бир кылган иш-аракетин айттыруу, сүйлөшүү, бул мезгилде аларды кунт коюу менен угуп, көңүл буруу, алар менен ойноо ата эненин милдети экендигин, тилекке каршы күнүмдүк тиричиликтин айынан бул нерселер аткарылбай, балдардын көп убактысы телефон менен өтүп жаткандыгынын кесепети көйгөй экенин айтат. Суранганым ошол, үйдөн көбүрөөк баарлашкыла деп атам, анан үйгө тапшырма беребиз, бир 4 сапырлардан беребиз, ошолорду жаттатып берсеңиздер деп атам. Бүгүн эмне кылдыңар, эмненин сүрөтүн тарттыңар, кайсыларды жаттадыңар, канчага чейин санаганды үйрөндүңөр деген суроолорду берсе балдардын сабакка мындан дагы кызыгуусу көбөйөт дейм да, балдардын аң сезими дагы өрчүп. Балдарды узатабыз, апалар келет, келер менен эле кээ бир апалардан угуп калабыз эми. Бүгүн эмне тамак жедиң? Кайсы бала урду? Эжекең урушкан жокпу деген суроолорду. Анын ордуна мындай жашынакай көз караштагы суроолорду берсе деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө көп энелер бешигири эмне экенин, аны кантип ырдоо керектигин билбей калды. Чоң эне, чоң аталар баланы алдына олтургузуп, эркелетип, жомок айтып берип, жакшырларды ырдап, сөздү уга билүүгө үйрөтүшкөн. Макал лакаптарды колдонуп, табышмактарды айтып, аны чечмелеп беришкен. Муну менен балдардын сөз байлыгы, дүйнө таанымы кеңейип, жакшы таасирин берчү. Булардын баарын ата энелер мойнуна алып, маселе кайдан чыгып жатканын жакшы түшүнүшүүдө. Садиктен баргандан кийин телефон дейт. Кайра садикке эртең менен садикке турганда эле кайра телефон дейт. Турганда эле. Телефондобуз, бала да телефондо. Биз эмнени көрсө бала ошону кылат да. Телефон көрүп атып, тилинин биз менен баарлашуусу жок. Эгер мурдагыдай баарлашып телефон кармабасак, анда ойлойм мындан улуу балдарымдыкы 2 жашында эле чыгып калган да. Бул кызымдыкы ушу азыр эми чыгып атат да. Биз ойлогонбуз логопедке көрсөтсөкпү. Баланын кептик өнүгүүсүнө убагында көңүл бурулбаса, сүйлөгүсү келбей калаарын адистер белгилешет. Логопед Гүлнара Туралиевага баланын сүйлөөсү кечеңдеп жаткандыгын айтып, ага сабакка алып келген ата энелер көп. Ар бир бала менен жекече иш алып барып жардам берет. Балдар сыртка чыгып, башка балдарга кошулуп ойнобойт. Балдар өзүмчүл болуп эле үйдө, бул биздин ата эненин тараптан дагы гиперопека болуп атат десек болот. Көбүнчөсү баягы баланы эшиктен коргоп, үйгө камап, үйдөн эле ойнотуп, коомго кошпогонго да аракет кылат азыр ата энелер. Жалгыз эле бир эне менен же эне дагы толук китеп окуп бербейт. Балага мындайча айтканда үйдөн бир кыскача үй жаныбарлары бул мындай үн чыгарат деп дагы үйрөтүү учурлар аябай аз кездешет. Анан адан тышкары эле ошо бала физикалык жактан көп кыймыл аракети жок болсо,
албетте алымногу беттеги биздин оозубуздун артикуляционный аппарат деп коебуз, бул булчумдары бош болгон болот или наоборот гипертонус болгон болот. Ошондой учурда да баланын тили так чыкпайт же толук чыкпай калышы мүмкүн да. Өзүнүн оюн толук айта албай калган бала кийин коомго аралашууда кыйналышы мүмкүн. Ал бара-бара тартынчаак болуп, өзүн башкалардан кем сезе баштайт. Ошондуктан балдардын тилин өнүктүрүүгө ата-энелер канчалык эрте көңүл бурса, баланын социалдык чөйрөгө ыңгайлашып кетүүсү, инсан болуп калыптануусу үчүн жакшы өбөлгө түзүлөт. Рахат Бейшелиева, Мелис Элебесов, Чингиз Бокошев, Эркине Жумабекова, Талас облусу.